Сооротуучу Кудай. 14 декабрь. Элчи Жакыптын сыноолорго, кыйынчылыктарга болгон көз карашы таң каларлык. Сени кыйнап жаткан нерсеге, өтө жагымсыз оор нерсеге баттан эле кутулгуң келген, сыйынып, "О Кудай, мени ушундан куткарчы" деген нерсеге, ыйлап жаткан нерсеге болгон анын көз карашы адамды таң калтырат. Биз ал абалдан тез эле чыгып кетсек экен деп шашабыз. Кудайдын алдында тынбай бошотушун суранып жалынабыз. Орозо кармайбыз. Бирок элчи Жакыптын кыйынчылыктарда келип жаткан сыноолор учурунда берген кеңеши бизди ойлонтуп, таң калтырат. Келип калган, келип жаткан жана келе турган сыноолордун баары бизди кубандырыш керек дейт ал. О кандайча дегим келет. Бирок бул нерсенин баары сенин ишенимиңди сынаганга мүмкүнчүлүк. Ишеним барып сенде чыдамкайлыкты жаратат. Чыдамкайлык асмандан келип калчу эле белек эмес. Ошондуктан, бир туугандарым, башыңарга келген ар кандай сыноолорду зор кубаныч менен кабыл алгыла дейт элчи Жакып.